Мектептердин курулушун өз мөөнөтүндө бүткөрүү, окуу китептери жана интернет менен камсыз кылуу. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жаңы окуу жылына даярдыктардын приоритеттери катары ушуларды атады. Сентябрга чейин 775 мектепке интернет кошулат. Мунун ичинен дүйнөлүк желеге 620 мектеп кошулду. Буга чейин 400дөн ашык мектеп интернетке туташкан. Бул иштер мамлекеттик органдарды жана билим берүү мекемелердин электрондук башкаруу системасын ишке киргизүү боюнча долбоордун алкагында жүрүп жатат. Чүй облусунун селекция айылындагы жөнөкөй орто мектеп акыркы жарым жылдыкта өзүнө гимназиялардан кем эмес шарт түзө алды. Мектептерди интернет менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик долбоорго эбак камданып коюшкан. 22 проектордук класс, плазмалык сыналгылар. Андан тышкары ушул жылдын март айында интернетке туташтырылды. Бул мугалимдерге сабактарын кызыктуу жана мазмундуу өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүүдө. 55 мугалим сабак учурунда өзү колдоно турган ноутбуктары бар. Министерство образованиянын тарабынан бизге 8 компьютер келген. Ал информатика мына азыр Кудай буйруса 6-класс, 5-класстан баштап кире турган болуп атат. Ошого даярданып, кабинетте атай даяр нерселер бар. Мектепке технологиялардын кирилиши менен ар бир баланын баскан турганы көзөмөлдөнүп калды. Окуучулар видео камералардан тышкары онлайн байкоодо болот. Wi-Fi орнотулгандан бери мектеп жетекчилиги ар бир класска WhatsApp тиркемесине топторду ачтырган. Анда класс жетекчилери менен катар ата-энелери дагы бар. Мындан ары окуучулар сабактан качмак турсун, ашыкча кыймылдары дагы маалымдалып турат. Эми балдар дептериңерди алып чыккыла деп. Ошондой сыяктуу болуп, эми балдар телефонуңарды алып чыккыла дегенде ошол кезде колдонот. Заданиясын алып тапшырмасын бүткөндөн кийин эми дептер телефонуңарды салып койгула дегенде салып коет. Келишим негизинде интернеттин ылдамдыгы секундасына 2 мегабит. Тендерди утуп чыккан компания иш жүзүндө ылдамдык ашыгыраак берилип жатат деп ишендирди. Жана ай сайын каражат мектептин эмес, билим берүү министрлигинин эсебинен төлөнөт. Учурда 600дөн ашуун мектеп интернет менен камсыз кылынды. Сентябрга чейин 775 мектеп интернетке кошулуп калышы керек. Бул иштер мамлекеттик органдарды жана билим берүү мекемелердин электрондук башкаруу системасын ишке киргизүү боюнча долбоордун алкагында жүрүп жатат. Өкмөт аны ишке ашырууну өзү көзөмөлгө алган. Бирок интернетке туташтыруунун алдында дагы бир топ маселелер бар. Ал жаратылыш кырсыктарынан улам жараксыз абалда калган мектептерди куруу жана калыбына келтирүү. Сооронбай Жээнбеков бул суроону жаңы окуу жылы алдындагы иштердин негизги багыттарына кошту. Көз ачып жумгучаклы мына күз келет. Жаңы окуу жылы мына биринен башталып айрыкча көңүл бура турган жак бул жерге өчкүрдөн, жер тирөөдөн көчкөн элдин социалдык объекттери. Булар не болот? Айрыкча мектептер ошол качанка даяр болот. Анан мектептин даярдыктары кандай жүрүп атат? Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиеванын айтымында бул максатта 2 топ түзүлгөн. Алар аймактарга барышып, кырдаалды иликтеп, көйгөйлөрдү чечет. 2016-жылы эле өлкө боюнча 77 жаңы мектеп курулган. Жана дагы 100 мектеп капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Салынып жана оңдолуп бүткөн мектептер билим берүү мекемелерди электрондук башкарууга өткөрүү долбоорунун алкагында интернетке кошулушу керек. Каржылоо боюнча маселелер жок дейт билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева. Буга республикалык бюджеттен 2017-жылы 111,8 миллион сом каралган. Ошондой эле өкмөттө мугалимдердин айлык маянасын көтөрүү боюнча маселелерди приоритеттүү багыттарга киргизишкен. Муну менен билим берүү министрлиги кадр тартыштыгы маселесин чечебиз деген ойдо. Азыр Кыргызстандагы мугалимдердин жалпы саны бул 79,708 адам. Айлык акынын 3,500 сомдон 13,800 сомго чейин өсүшү бул биздин чоң проблемабыз болчу. Вакансияларды кыскартуусун камсыз кылды акыркы 5-6 жылда. Бүгүнкү күндө мына 421 вакансия болуп жатат. Бул Бишкек шаары, Ош шаары жана Чүй облустундагы вакансиялар. Региондордо бул маселе чечилген деп айтсак болот. Аны менен мектептердеги жана бала бакчалардагы мыйзамсыз акча чогултууларга көңүл бурулду. Бул көрүнүш өзгөчө Бишкекте орун алгандыгы айтылууда. Мындай тажрыйбага тыюу салынат. Анткени министрликке ата-энелердин нааразычылыктары түшкөн эле. Бишкек мэриясы менен чогуу иш жүргүзүлүп жатат. Атайы тыюу салган буйрук чыгарылган. Мектептердин окуу китептери дагы актуалдуу көйгөй бойдон калууда. Билим берүү мекемелерди интернетке кошуу менен бирдикте электрондук окуу куралдардын базасын түзүү иштери жүрүп жатат.